Поликлиника медиасынын журналисттери 2 күн бою элдик курултайда айтылгандарды анализдеп чыкты. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзүнүн сөзүндө кастык тилин колдонгонун, өлкө укмуш өнүгүп жатат делген видеодо манипулятивдүү маалыматтар айтылганын таап чыкты. Элдик курултайда эл кызматында 2 жыл деп аталган. 2020-жылы өлкөдө бийлик алмашкандан кийин Кыргызстанда өнүгүүгө багытталган жаңы мезгил башталды деген маанидеги видео делегаттарга көрсөтүлөт. Поликлиника медиасынын журналисттери видеону анализдеп чыгып, анда бир топ манипулятивдүү жана бурмаланган маалыматтар берилгенин анализдеп чыкты. Фискалдык саясат күчөтүлүп, натыйжада кирешелердин көлөмүн кыйла көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. 2020-жылдын жыйынтыгында консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрү 248 миллиард сомду түзсө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 313 миллиард сомду түзгөн. Быйыл бул көрсөткүч 400 миллиард сомдон, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашат деген амбициялуу максат коюлду. Бирок видеонун бюджет жөнүндөгү бөлүгүндө пропаганданын тандалма чындык техникасы колдонулган. Анткени консолидацияланган бюджет бул бириктирилген бюджет деген түшүнүк. Ал эми бюджеттин кирешеси көбөйдү делгени менен чыгашасы андан дагы көп экендиги видеодо айтылган эмес. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бюджеттик дефицит 35 миллиард сомду түзөрү бул жылы күтүлүүдө. Эксперттердин айтымында да кыргыз өкмөтү консолидацияланган бюджет деп баш айланткан сандарды жарыялаганы менен экономикадагы көрсөткүчтөр анчалык жакшы эмес. Башкача айтканда, бюджеттин кирешеси салыштырмалуу өскөнү айтылып, бирок бюджетти эсептөө шарты өзгөргөнүн жана быйыл бюджеттин тартыштыгы жогору экендиги видеодо көрсөтүлгөн эмес. Видеонун экинчи бөлүгүндө Кумтөр кени жөнүндө айтылат. Президент Садыр Жапаров шайлоо алдында жана андан бир канча жыл мурда элине берген убадасынан өтүүсүнө чыгып, командасы менен Кумтөр кенин кыргыз мамлекетине кайтарды. Анын жыйынтыгы көпкө күттүргөн жок. 2010-жылдан 2021 жылга чейин Кыргызстанга дивидендтердин жалпы саны болгону 5,3 миллиард сом эле берилсе, 2022 жылдын 10 айынын эле жыйынтыгы боюнча Кумтөр кенинен Кыргызстанга салык жана салык эмес жана келишимдерге каралган төлөмдөрдүн жалпы саны 26,5 миллиард сомду түздү. Буга чейин Центера Голд компаниясы башкарып келген Кумтөрдүн расмий сайтындагы 2019 жылдын 4-кварталына карата отчетун караганда, бардыгы болуп 1994 жылдан 2019 жылга чейин компаниянын иштөө мезгилиндеги Кыргызстандын аймагындагы төлөмдөр 4 миллиард 141 миллион доллардан ашканы айтылат. Ал эми видеонун автору 2010 жылдан 2021 жылга чейин Кыргызстанга дивидендтердин жалпы саны болгону 5,3 миллиард сом эле берилди десе, 2022 жылдын 10 айынын эле жыйынтыгында Кумтөр кенинен Кыргызстанга салык жана салык эмес келишимдерден жалпы 26,5 миллиард сом түштү деп айтылат. Бирок бул жерде 10 жылдын дивидендтери менен эле акыркы 10 айдын салык жана салык эмес жана башка келишимдерде каралган төлөмдөрдү салыштырып койгон. Бирок Кумтөр дивидендтерден сырткары афинаждык жыйымдарды жана жергиликтүү товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн жана ошондой эле салык жана салык эмес дагы төлөмдөрдү төлөгөнүн бул отчетто айтылган эмес. 2021 жылы Кыргызстандан 1,4 миллиард долларлык 24,8 тонна алтын экспортталса, 2021 жылы Кыргызстандын 1 грамм алтынынын экспорттук баасы 5,7 долларды түздү. Расмий маалыматтар боюнча Улуу Британия 4 тонна, Швейцария 1 тонна, Гонконг 37 килограмм, Россия 10 килограмм, Италия 100 грамм сатып алган. Калган 19,2 тонна алтынды ким сатып алганы белгисиз бойдон калууда. Экспорттук импорттук операциялар боюнча Улуттук статистикалык комитеттин отчетуна ылайык 19,2 тонна алтынды аныкталбаган өлкө сатып алган. Башкача айтканда, видеодо Кумтөр кени жөнүндөгү бөлүгүндө маалыматтар бурмаланып, релеванттуу эмес салыштыруулар болгон. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу боюнча бурмалоо. Видеодо 2021-22 жылдары 651 километр жолдорду курулуш жумуштары аткарылып, түндүк-түштүк альтернативдик жолу, Бишкек-Карабалта жолу, Маданият-Жалал-Абад жолу, Балыкчы-Барскон жана Баткендин жолдору курулганы айтылат. 2021-2022 жылдары жалпы 651 километр жолдорду курулуш жумуштары аткарылды. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу, Бишкек-Карабалта, Маданият-Жалал-Абад, Балыкчы-Барскон, Балыкчы-Корумду-Балбай,
Баткендин жолдору 50 объект жалпы узундугу 300 километрден ашык жана башка ушул сыяктуу жолдор. Узундугу 433 километр болгон түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2014-жылы башталган. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчисинде 160 чакырым жол менен Көгар туннелинин 4 чакырымга чукул бөлүгү куруу каралат. Экинчи фазасында жолдун узундугу болсо 99 чакырымды түзөт. Ал эми акыркы бөлүгүндө 70 чакырым жол салынат. 2018-жылы түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2022-жылы аяктары айтылган. 400 миллион долларга баланган бул жол Кытай Эл Республикасынын жеңилдетилген насыясына салына баштаган. Башкача айтканда, жогоруда айтылган жолдор президент Садыр Жапаров бийликке келгенге чейин эле курулуп баштаган. Видеонун автору аталган жолдордун курулушун Садыр Жапаровдун эмгеги катары көрсөтүү менен манипуляцияга жол берген. Мындан сырткары, видеодо энергетика тармагындагы жетишкендиктер жана айлыктын көбөйтүлүшү боюнча бир топ манипулятивдүү маалыматтар айтылат. Аларды толугу менен биздин Политклиника медиасынын сайтынан окуй аласыздар. Ошондой эле 26 ноябрда биринчи элдик курултайда сөз сүйлөгөн Сапарбек Аргынбаев аттуу делегат УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин трибунадагы сөгүнгөнүнө баа берүүнү сунуштаган. Эми эң кыйын суроо, эң кыйын, мен аны ушу силер алдыңарга чыгып айткандан дагы тартынам, бирок айтыш керек болуп атат. Эмне үчүн бул сөз айтылыш керек болуп атат? Диндин апалары тирүү. Жаштардыга кайрыламын. Диндин апалары болсо, кечээинки жогорку кеңеште айтылган сөздү энеңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Ал ошондо ошол айтып аткан киши президент Садыр Жапаровду көзүнө илбей туруп, ошонун көзүнчө айтып иди. Алды айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна, ошол элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып иди. Ошон үчүн ошого дагы рахмат. 3 мүнөт алган чечимди каралып тургандар. Ал бул адепсиздикке жатарын жана чара көрүлүшү керектигин билдирген. Белгилей кетсек, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара боюнча макулдашуу каралган жыйында Өмүрбек Бакиров менен кайым айтышып, аягында сөгүнүп жиберген. Камчыбек Кыдышевич, эмне убакыт түзөтөт экен? Болду, токтоткула. Ошол учурда Камчыбек Ташиевдин бул кадамына жогорку кеңеш тарабынан эч кандай чара көрүлгөн эмес. Чынында делегат Сапарбек Аргынбаев белгилегендей, жогорку кеңештин регламентинин 29-главасында депутаттардын жана жогорку кеңештин жыйналыштарынын катышуучуларынын этикасы жана тартиби жазылган. Ага ылайык жыйында өтө орой сөз колдонгон, уят сөздөр менен сөгүнгөн сөздөрдү колдонууга тыюу салынат. Регламенттин 142 беренесинде жогорку кеңештин жыйналыштарына катышып отургандар тартипти, этиканы жана жүрүм-турумду сакташы керек. Тартипти бузган учурда көрсөтүлгөн адамдар залдан мажбурлап чыгарып салынары жазылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте сөгүнгөнү менен жогорку кеңештин регламентин, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этикасын бузду. Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске ылайык, коомдук жайларда сөгүнүү бул майда бейбаштыкка кирет. Материалдардын толук вариантын Политклиниканын сайтынан окуй аласыз. Сиздер менен Политклиника медиасынын журналисти Рыспы Кылычбек кызы болду. Биздин каналга жазылууну жана комментарийге курултайдын жүрүшү боюнча оюңузду калтырууну унутпаңыз.